Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Мен бүгүн сиздерге стандарттуу тесттерди оңой текшерип алуунун бир жолун көрсөтүп берем. Ал үчүн биз Play Marketке киребиз. Play Marketке киргенде ачы элек болсоңуздар, могу жерден поисктен Zipgrade деп издейсиздер. А мен болсо өткөрүп алгандыктан бул жерде Открыть деп чыгып калды. Бул жерде Открытьты басам. Открытьты басканымда ушундай баракча көрсөтүлөт. Сиздерде башкача бир түрү чыгып калат, алдында бир нече суроолор туруп калат. Ал жерде сиздердин жаңы аккаунт түз же болбосо бар аккаунт аркылуу кир, же болбосо Google, Gmail аккаунттарыңыз аркылуу дагы кирсеңиздер болот. Же болбосо азырынча кое тур деген дагы бир баракчасы бар. Ошол жерин басып, мен азырынча жөн эле кирип атам. Бул жерге вакытынчалуу аккаунт түзбөй эле кирдим. Аккаунт түзбөй эле киргенде мына ушундай эле болуп калды. Эми могу ылдый жагында булутка окшогонду бассак, бул аккаунт дегенди түшүндүрөт. Ушул жерде описаниясында жазып коюптур, мисалы айына 100 баракты бекер текшерип алса болот экен. Андан 100дөн ашкандарыны акча аркылуу акылуу текшерип алат экенбиз. Эми ушул жерде бланка барактарыны чыгарып алышыбыз керек окуучуларга тесттерди бергенде. Мисалы 20 тесттен турган, 50 тесттен, 100 тесттен турган формаларыны чыгарып алсак болот. Аны кантип сохранить этип алабыз? Аны мисалы 20 тесттүүнү басканыбызда ушундай көрсөтүлөт, кантип сохранить этип алышты. WhatsApp аркылуу бирөөгө жөнөтсөңүздөр болот, Bluetooth аркылуу, Gmail почта аркылуу, электронный почта аркылуу жөнөтүп сохранить этип алсаңыздар боло берет. Андан кийин сохранить этип, аны чыгарып окуучуларга бергенден кийин эң ылдыйында мисалы New Quiz деп турат. Ошол жерди басабыз. Басканда аты жөнүбүздү сурайт. Бул жерге аты жөнүбүздү жазабыз. Андан кийин мисалы 20 барактууну көрсөтөм. Дата көрсөтүлдү. Эми сохранить дегенди басып коем. Эми ушул жерден биз жылдыз Edit Key деген жер турат. Ушул Edit Key дегенди бассак, бул жерде тесттин жоопторуну белгилейбиз. Менде азыр даяр тесттерим жок болгондуктан мен мындайча эле белгилеп коеюн. 10 тестти белгилеп алдым. Эми ушул жерде үстү жагын карасаңыздар Scan for Key деп турат. Эми ошол сканды басканыңыздарда окуучулардын жооп барактарыны сүрөткө тартып, ошол аркылуу туура эмес экенин текшерип, андан кийин окуучулардын билим деңгээлин баа түрүндө эмес, процент түрүндө чыгарып берет.